Арсланбапка барып bir күндө кайсыл жерлерди көрүп жетишсе болот деп ойлоп көрдүңүз беле? Биз bir күндө көп адам көрбөгөн локацияларды кыдырып чыктык. Видеоду аягына чейин көрсөңүздөр, ал локацияларды сиздер да билип аласыңыздар. Эртең менен эрте туруп жолго чыктык. Отелге барып завтракты да ичип алдым. Аба ырайы анча жакшы болбосо да, сүрөтчүлөр менен Арсланбапка жөнөттүк. Жол бою тоолорго жаратылышка суктанып, 2 саат дегенде жетип бардык. Ал жерде бизди гид бала тосуп алды. Биринчи локация айылдык борбор жана базарлар. Жергиликтүү жашоону көрүп, атмосфераны сездик. Экинчи локация бул Арсланбап атанын мазары болду. Бул жерге барып зыярат кылып, тарыхы менен да тааныштык. Ал жерде 1000 жаштагы дарактар да бар экен. Көрүнүшү да абдан чоң. А биздин үчүнчү локация жергиликтүү үйлөр. Айылдын архитектурасын көрүп, элдин жашоосу менен жакындан тааныштык. Кийинки локация панорамага жолго чыктык. Ал жерге ушундай машиналар гана бара алат экен. Эң кызыгы Арсланбаптын 360 градустан көрүүгө болот экен. Табияты, абасынын тазалыгы өзгөчө таасир берди. Художниктерибиз ошол жерде ооздарга сүрөттөрүн тартып, жаратылыштан шыктанган эмгектерин жаратышты. Ошол атмосфераны көрүп, убакыттын кантип тез өткөнүнү да байкабай калдык. Ошентип bir күндө бардык негизги локацияларды кыдырып чыктык. Андан соң баарыбыз чогулуп, Манас шаарына карай жол алдык. Айрыкча башка облустан келген конокторго да аябай жакты. Бул сапарыбызда чоң таасирин калтырды. Достор, бул видео силерге жаккан болсо мага катталып колдоп коюуну унутмаңыздар. Алдында 3-бөлүгү да чыгат.